комнатаның квартираға алып, ошерде жашайын. Ошондо эле өз алдынча неме оокат кылып жүрө берем. Жыйнап. Şu комнатада жашайын. Бүт оокаттарымды ушу комнатада кылып. Унутtum. Үй окаттары менен алек болуп жаткан Каникей Садыкова. Ал ата-энесинен бөлүнүп, өз алдынча жашоону эп көрүп, атайын ижарага бөлмө алып жашайт. Үй тиричилигине тың, менин ден соолугум жол бербейт деп, жумушсуз отурганды жактырбайт. Учурда Каникей айым жаш балдар үчүн моюн орогуштарды токуп жатат. Балдар үчүн плед, айымдарга кол баштык, моюн орогуштун түрлөрүн жасайт. Каарманыбыз бош убагын үнөмдүү пайдаланууну туура көрүп, бул жумушту колго алган. Шарфты токуйбуз, плед токуйбуз. Мындан көп нерсе токусаң болот, бирок көбүнчө биз азыр ушу шарфка басым жасап атабыз. Анткени кыздар көбүрөөк алышат деп, пледти токкондо бирөөсү көбүрөөк жип кетет. Эгер эчтеке кылбай бүт вниманиямды ушунда болсо, мен 1,5 саатта токуптум. Каникей өзү сыяктуу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды жумуш менен камсыз кылууну самайт. Алар үчүн атайын чакан, өнөркана ачуу максаты бар. Анткени кайсыл бир жумуш менен алек болгондо жашоого болгон көз караш өзгөрөт. Алар дагы өз колдору менен жаңы буюм жарата алаарын билдиргиси келет. Биз өзүбүз билебиз, үйдө отурганда кандай кыйналасың, кандай болот, чувстволор вообще нерв болотсуң. Кыздар менен жумушка барып келип алаксызаң. Башкача болот да, көңүлүң деле жай болуп, немең маанайларың деле ачылып. Ошон үчүн эгер көбүрөөк заказ келсе, кыздарды топтоп, бир зайняны неме кылып, көбүрөөк адамдарды иштеткенге максатым бар да, ушинтип неме кылганга. Анткени биз мүмкүнчүлүгү чектелгендер көбүнчө эле ишке барсаң, жумуш издеп барсаң, ой деп көбүнчө эле неме кылып, жумушка ала бербейт да. Башталганда бул чоңдордуку токулат да, монун 15 петля алам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 дегени деле биринчи салганда биринчиси жөн эле буралбай эле салат да. Кийингилери өзөр менен кетет, буралып салынат. Негизи мынан носки токусаң болот, плед токусаң болот, кардигандарды токусаң болот. Аларга жип көбүрөөк кетет да, анан жипти көп көтөрүп алып, анан сата албай каламбы деп. Буга аз кеткен үчүн бир жип менен бир шарф кетет да, шарф чыгат. Каникей шал оорусу менен ооруйт. Бирок мен ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жаранмын деп өзүн чектебейт. Чүнчүп коомго аралашпай, элден өзүн алып качпайт. Тескерисинче атайын окууларга, семинарларга катышып, өзүн өзү өнүктүрүп турат. Мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар балдарга айткым келет. Мындай өзүңөрдү басым жасатпагыла. Дайыма аракетте болсоңор, биринен болбосо бир эшик жабылса, экинчи эшикке бирөө болду. Бул бүттү деп, үнчукпай отуруп калбаш керек дейм да. Ынтылыш керек.
мен мындаймын деп эле отуруп калбаш керек деп ынтылып аракет кылам. Бүтүн бир эшик жабылса, экинчи эшик жабылса, үчүнчү эшик бирөө болбосо бирөө ачылат да. Ошон үчүн үйдө отурбаганды каалайм да. Активный болуп, жака бияка азыне көп, коомдор көп. Ошо элдерге аралашса, понятиясы, ой жүгүртүү бүт баары башкача болот да. Канекей айым, эми мага дагы көрсөтүп бериңиз, кантип токулат, кантип токуйм. Бул жипти бияка алышым керекпи? Бул жака. Анан көрсөтүп бериңиз эми. Бул бүткөндөн кийин кайра эле могу жөн эле буравай эле салып аласыз. Бүткөндөн кийин бурабайбы? Эң аягына бурабайсыз, анан эң башына бурабайт да. Мындай Бир кылам. жолу Катуураак тартыш керек. эми буларды бурайсыз, бир жак. Бул баш жагын бурабайт турбайбы? Мынтип бурайм, Бир эле жолу мындай эле кылып, ошентип салып алып тартып ала бересиз. Ошентип эле тогуп кете бересиз. Башында үйрөнө албай кыйналдыңызбы же бир көргөндө эле токуп кеттиңизби? Мен бир көргөндө эле үйрөнүп кеттим. Жөндөм шыктуу турбайсызбы анда? Жөндөмдүү шыктуу да. Өзүм кызыкчу элем ошон бир көрүп эле кызыгып. Ошондой эле.